27 параграф. 19 кылымдын экинчи жарымында болсо, дүйнөдө улуу дөлөттүн ортосунда колониялык аймактарын көбөйтүү боюнча ортосунда күрөш болот экен. Аларга башында Англия, Франция, Россия жана башка өлкөлөр кирсе, андан кийинки жылдары Германия, Япония, Италия, АКШ кириптир. Булардын күрөшкөн негизги жери бул Африканын аймагы болот экен. 19-кылымдын 80 жылдарында бул Африканын аймагы болсо Англия, Франция, Бельгия, Германиянын аймагында болуп калат экен. Ал эми 20-кылымдын башталышында бул дүйнөнүн көбүнчө бөлүгү колонияларга жана жарым колонияларга айланып калат экен. Бул колониялык аймактар болсо жер шарынын 68% өтөт экен. Ушул эле басып алган өлкө негизги аймагы Африкада 2 эле өлкө көз карандысыз калат экен. Алар болсо Эфиопия жана Либерия. Ал эми Азия аймагында көз карандысыз калган өлкө болсо бул Япония болуп эсептелет экен. Бул дүйнөнү бөлүштүрүү натыйжасында колониялар көп болгон империялар пайда болот экен. Ал колониялар метрополиянын бир нерсе эчеси чоң болгондуктан 19-кылымдын экинчи жарымында бул жарымдагы мезгил империализм доор деп аталып калган экен. 19-кылымдын экинчи жарымында африкалык колониялардан негизинен азык-түлүк, чийки заттар эмне кирет? Пахта, боёк, арнайы кездемелерди алып чыгышкан экен. Ошондой эле дагы бул негизги эксплуатациялык жолу болсо бул колониялык аймактардан чыккан заттарды арзан сатып алып, башка жерге кымбат сатып, ал эми башка батыш шаарга Европа Азия өлкөлөрүнөн келген заттарды кымбатыраак сатканы бул эксплуатациянын негизги жолу болуп эсептелет экен. 19-кылымдын экинчи жарымында дагы капиталды ташып чыгаруу деген да термин болуптур. Ал эки багытта жүргөн экен. Каржылык жана өнөр жай болуп. Каржылыкка бул кредиттер жана башка займдар, акчаны ошого эле киргизсек болот. Жана өнөр жай болсо бул Африканын аймагындагы ар кандай темир жолдорун, пахта жана башка чийки заттарды чыгарууга болот экен. Ушул капиталды чыгаруу эмне үчүн керек болгон десек, ал болсо ошо метрополиялар көбөйүп бараткандыктан пайда табууну эңсеген жаңы ишкерлер болсо өздөрүнүн өндүрүштөрүн өлкөлөрдө эмес, колонияларга алып барышкан экен. Алар ошол өлкөлөрдөн өзүнүн мурунку өлкөлөрүнөн акчанын 3 эле гана пайызы тапса, колониялык өлкөлөрдөн 15 пайызга чейин өткөн экен. Эксплуатациянын жаңы жолдору пайда болгондуктан Африкада болсо колониялар мурда сырткы гана саясаттан кийлигишсе, убакыт өткөндөн кийин ошол эле өлкөлөрдөн ички саясатынан кийлигише баштаган экен. Бул болсо алар табигый өсүүнүн көптөгөн жаман терс таасир тийгизген экен. Ушул эле колониялар менен метрополиялардын ортосундагы карым-катнаштан бири бирине жакын болгондуктан алар соода саттык байланышы жана башка байланыштар жакшы өнүгө баштаган экен. Бул колониялар жакшы өнүксүн деп, өзүнө пайда көрүш үчүн бул жергиликтүү менчикти орнотуу жөнүндө реформаларды чыгара башташкан экен. Андан убакыт өткөн сайын бул
убакыт өткөн сайын болсо бул экономикалык пайданы жакшы эңсегендиктен алар экономикалык тараптан бошотуп коюшкан экен. Бул болсо Африканын экономик тарабынан өсүшүнө алып келген экен. Ошондой эле дагы алар болсо кул сатуучулукту, варвардык каза салттарды жоюшкан экен жана европалык типтеги мектептер ачыла баштаган экен. Ачыла баштаган ачыла баштап бул өлкөлөрдүн өнүгүшүнө алып келген экен. Бул өнүгүшүнүн тескери жагы болсо бул ошол эле жер жакырчылык, жергиликтүүлөрдүн бөлүнүшү, ачарчылык жана башка нерселер пайда боло баштаган экен. Бул колониалдык тартиптин орношуу менен мурункуга караганда колониячыл өлкөлөр бир нече ирет өзүнүн көбүрөөк ала баштаган экен. Жийки заттарды, азык-түлүктөрдү, акчаларды көбүрөөк чыгара баштаган экен. Ошол эле акчаларды колонияларга эмес, өзлөрүнө гана пайда болгон тармактарда гана өнүктүрө баштаган экен. Бул өнүктүрө баштаганда бул Африкада өлкөлөрдөгү жаман таасир тийгизген экен. Бул ошо колониячылардын эки башка көз карама эле өзүнүн сөзүнө туура эместиктери болот экен. Ал эки жагын айтып кетсек, алар болсо биринчи жагынан Африкалык өлкөлөрдүн өнүгүшүнө жардам беришсе, ал экинчи жагынан ушул Африкалык өлкөлөр талаптануу менен коштолуп кеткен экен.